Автобус айылга жетип бурулушка токтоп, экөөбүздү калтырып жүрүп кеткенден кийин кадимкидей жеңилдей түштүм. Эми эки жагымды карап, эч ким жок экенин көргөндөн кийин чечилип сүйлөй баштадым. Менин автобустун ичиндеги арамзаалыгымды билип койду окшойт деп, мүшөгүн кармаша барайын десем болбой койду. Жиндилер таарынганды билбейт экен. Булкуп жонуна көтөргөн бойдон байпагы жок жылаңаш шыйрагын көрсөтүп, чулгоосу кончунан чыгып турган керзови батинкеси менен жолдун чаңын тарпылдата сүйрөп алып алдыма түштү. Унчукпай артынан ийирчип бараттым. Жазга дейре биздикинде турат. Керектүүмдүн баарын Айшага алдыртып алам. Кандай айтсам так ошондой алып келип берет. Бир тыйынын да жебейт. Акча берсем элден таап алам деп албайт, деп такырбаш акем. Миң бир түн жомогундагы малай жалдап алган кожодой компойду. Жинди Айша тамак ичкенде биз олтурган дасторконго келбей койду. Акем: "Айша кел, биз менен чогуу олтуруп тамак ич" деди эле. Мен олтурсам жийиркенип ичпей коесуңар деп бир кызыктай кышылдап күлдү. Ооз күйдүн бурчуна олтуруп алып өз табагына тамак ичип, анысын өзү жууп, ошол бурчка тыпыйтып жыйнап койду. Жинди Айша убагында ай десе аркы жок, күн десе көркү жок укмуш сулуу келин болгон экен. Аны ушинтип райкомдор жинди кылып салыптыр деп айтышчу. Райкомдор убагында кимдерди гана жинди кылган жок. Башкайыңдан чыккан кеңеш жинди деген аялды ачагайыңды менен ат башынын жолунан көп көрдүм. Токойдон чыгып келаткан же токойго кирип бараткан жеринен аттуу жөөлүү эркек көрсө эле кеңеш тык токтой калып, жоолугун оңдоп түсөп, көзүн сүзүп, күлүмсүрөп тиктей берчү. "Карачы, кеңеш сага көзүн кысып атат, барсаң боло" деп каткырып, шылдыңдап өтүп жаткандардын кебин кеп деп кенебей туруп алып, көп келе көзүн албай, узата жылмайып, эркек көрсө эле карандашы менен оозун боеп, ордунан жылбай, узап кеткенче жылмайып карап тура берер эле. Кээде курган мен сабагынан үзүлүп түшчү мөмөдөй асас жерден калып, чындап эле кеңеш менен сүйлөшкүм келип барып, жанымдагылардан уялганымдан араң токтор элем. Чачын ошол кездин модасы менен чөмөлө кылып так төбөсүнө түйүп алчу. Келин кесектер кеңеш башына 2 литрлик банка коюп, чачын ороп алат экен деп айтышчу. Терек суулук жиндини редакцияда иштеп жүрүп чөпкө барганда көрдүм. Кайрак жердин топурак таш менен пресстелген бир боо чөбүнүн салмагы кеминде 70-80 килдей болсо керек. Ошол бир боо таңгак чөптү жалаңкат колу менен зымынан орой кармай коюп, жылаңа чийинине арта салган бойдон күшүлдөгөн үн чыгарып, оозунан буртулдаган ак көбүк чачып, чөбү жыйналып, жалаң куурай менен тикенеге калган, баш аягы жарым чакырымга созулган аңыстын үстүндө килемдин үстү менен чуркагандай аркы терки жыңайлак чуркап өтүп турар эле. Бул даана таза жинди болчу. Университетти бүтүп барып нарында иштеп жүргөнүмдө Абдрахман атаныкында жашап туруп, ал кишинин бир тууганы Шамырай эжени көрдүм. Шамырай эже да жинди болчу. Бирок үсөнгө окшоп айылдан, элден безип жашабастан, 2 аттам короонун ичинен чыкпай жашады. Дарбасасы аңырайып ачык турган күндөрү да 4 дубалдын ичинен кылайып сыртка чыкчу эмес. Качан көрсөң эле аркы терки басып, бирөөлөр менен тынбай сүйлөшө берчү. Кээде ымыркай балдар ыйлап жатканда колуна сала койсоң, бала тып басылар эле. Жайдыргычтыр кийгени бир көйнөк, эскирген кара баркыт кемсел болчу. Ошол кийими менен нарындын ит өлгөн суугунда сыртта, ачык асмандын алдында жатчу. Үйгө кийирип алса сыртка журунуп, "Бала кетиң алайындар, мени тиякта чакырып атышат. Келип калышты, кетейин, үйгө жатпайм, үйгө жатсам баарыңар өлүп каласыңар" деп качып туруп алганда тим коюшкан. Киши тургай ит чыдагыс чилдеде 2 колун кемселинин жеңине катып алып, күн түн дебей кимдир бирөөлөр менен сүйлөшүп, басып жүрө берер эле жарыктык. Көрсө жиндилер үчүгөндү да билбейт окшойт. Оюма бир нерселер түшүп, кээде ошол жиндеже менен сүйлөшө калчумун. Ошондо бир аска жинди абалынан соо абалга келе түшүп, суроомо кадимкидей жооп берип келатып эле кайра жиндилигине түшүп кетер эле жарыктык. Ал дайыма бизге көрүнбөгөн, чоочун, бирок биз менен жанаша жашаган бөлөк дүйнөдөгү бирөөлөрдүн арасында жүргөндөй сезилчү мага. Угармандар ойлобосун, бул ат башынарын деген жалаң эле жиндилерге толуп кеткен жерби деп. Кудай Таала ушинтип бир тарабын кем жаратып, бечаралардын баары албардан тайгандай жашоо сүргөн менен, алардын бири дагы азыркынын жиндиси болгон обоң катындарга окшоп, кыргызга кыянаттык кылып, кыргыздын аккан суусун булгап, учкан кушун каргап, тийген күнү менен чыккан айынын бетине жаба түкүргөн саясатчылардын жиндиси болгон эмес. Алар бул жалган дүйнөдө эч кимге зыяны жок, Кудайдын жиндилери эле.
Ал кезде жиндикана бар экенин көрмөк тургай уккан да эмеспиз. Кийин чым коргонду укканда да ал деген айыл эмес, жиндилердин жашаган жайы болсо керек деп ойлоп, Акбар Рыскулов деген акын чым коргондук болот деген укканда, жиндилерди баккан айылдан да акын чыгат экен, Кудай атыбы деп таң калганымды айтпа. Кыргызда жиндиси менен дудугу жок айыл болгон эмес. Биз жиндилерди да, дудуктарды да өз көзүбүз менен көрүп чоңойдук. Кемтиги жок адам болбосун билип, кемтиги бар адамдарды кемсинтпей, күлбөй, аяп чоңойдук. Жинди болбогула, жинди болсоңор ушинтип каласыңар деп бассак турсак көрүнбөгөн бирөө артыбыздан шыбырап тургансып чоңойдук. Көрсө бизге Кудай шыбырап турган экен. Кудай бул дүйнөгө эч кимди артык баш, эч нерсени керексиз кылып жаратпайт турбайбы? Кудайдын ошол мыйзамын бузуп, жөн эле өз арабайларын согуп жүргөн жиндилерди да тим койбой, айыл-айылдан күч менен жоготкондон кийин алардын ордун биз укпаган, биз көрбөгөн кырсык басты. Жараткандын айылдагы ар бир тараза ташынын тең салмагы бузулду. Жиндилер мурда Үсөн, Жиндайша, Обуке, Кеңеш, Шамырай болуп жаныбызда жашап жүрсө, анан арабызга батырбай зордоп жоготкондон кийин алар билинбей, көрүнбөй, ар бирибиздин ичибизге кирип кетип жашай баштады. Азыр ар бирибиз кантип акыл эстен тайып, ар бирибиз кантип кичине-кичинеден жинди болуп баратканыбызды өзүбүз да билбей калган доорго келдик. Жердин асты тынч болгон менен жердин үстү жиндилерге толуп кетти. Балким эстебейт деп элем. 2012 окуу жылынын бүтүрүүчүлөрү мектептин кечесине ата-энелерин кыйнап 5000 сомдон чогултуп жатканын угуп, мектепти бүтүргөн 1967 жыл. Окуучулук күндөрүм 2 тыйындык дептердин түрлөрү жыл сайын басмадан жаңы басылып, жыл сайын бекер берилчү окуу китептер, жыл сайын акиташ жыттанып, сыр жыттанып тосуп алчу мектебим эсиме түштү. Ар бир окуучу экскурсияга деп 50 тыйындан чогултмай болдук. Ошондо 21 баланыкы 10 сом 50 тыйын болот. Ар бир окуучуга бир бөтөлкөдөн лимонад. Бир лимонадтын баасы 27 тыйын. Демек 5 сом 67 тыйыны лимонадка кетсе, калган 4 сом 97 тыйынына 5 килограммга жакын конфеттин түрлөрүн сатып алсак болот. Кыздар жумуртка, боорсок, каймак алып келиптир. Мен сууга бышырылган картошка, чөбөгө, анан максым алып бардым. Нан аябай көп болду. Түшкө жетпей бешине ала ат баштан эшеги менен 2 сеткага толтура лимонад алып келди. Жыргап иштик. Кечке көз таңмай, жоолук таштамай ойнодук. Сабира зарлыкты тас деп такыр жанына жолотпой койду. Биздин лимонад ичкенибизди агайларга ким жеткизгенин билбейм. Эртеси сабакка келерибиз менен классыбызды линейкага тизди. Бир жагы бир жак көзүнөн кичирээк келген. Жини келгенде ошол кичине көзүн чылк жуум салып тилдеген директорубуз: "Жашабай жатып эминтен лимонад ишчи болупсуңар. Лимонаддын ичинде алкоголь деген желмогуз бар экенин билесиңерби?" деди эле. Чоң класстан көчпөй кала берип бизге келип түшкөн Аман акун дегенибиз: "Агай, алкоголь деген эмне?" деп сурап жиберди. "Атаңдын башы" деди директор. Баарыбыз өзүбүздү оңбогондой күнөө кылгансып сезип, директордун жерди аркы теркин ныгыра басып, баскан сайын кычыраган үн чыгарып турган хром өтүгүн тиктеп, башыбызды шылкыйтып жерге салып турдук. "Эми мындан ары лимонад ичкениңерди укчу болсом, 32 тишиңерди күбүп туруп чөнтөңөргө салып берем" деп зекип таратты Дөөлөт агай. Башка мугалимдерге караганда Дөөлөт агайдан 2 эсе корко турган дагы бир жактай, ал сабак берген тригонометрия дегенди бир экеле бала билбесе, эч кимибиз билчү эмеспиз. Бул сабактан коркконумдан кээде уйдун кесүүсүн кайтырганга да кайыл болор элем. Мага мен сабагын билбеген мугалимдердин баарынын алгебра, физика, химия, русский язык деген сабактар өтө коркунучтуу болчу. Арайып Апшагайдын бир колу чыканагынан жок. Эл айтчу, агайыңар согушуп жүргөндө снаряд тийип, бир жак колу салаңдап мылтык атканга мишайт этип туруп алганда, согуш бүткөндө алып кетем деп жулуурыгытып ийип, чийдин түбүнө чөп менен жашырып коюп, согуш бүткөндөн кийин ала кетейин деп барса, баягы чий дагы, кол дагы жок экен дейт. Дагы бир колу жок неме алып кетсе керек, таппай калып ошол бойдон колу жок келген деп айтышчу. Агай сабак билбеген балдарды мулук колуна кысып алып, ойда кокуйлатчу. Жес коңгурообуз мектептен да эскеле. Ким билет, балким Апшагайдан да эски болсо керек.
шаңғырағычы зымға байланған гайка. 10 жылдықты бүтіріп жатқан кесім есімде. Мектептің алдына тізілген ақ фартук, ақ бантик қыстары өріп күлген бис. Атенелер, аға ежейлер, сапқосын өрдендүү чабаны, чашын артқа майлап тарап алып, Сайыстың қайсы бір жерінде, қайсы бір мектебінде бүт классымен бір туған чарбасында қалып, іштейбіз деген үнді менен шыққан бүтірүүчүлөр жөнүндө какылдап какшап айтып аткан райком комсомолдун катчысы. Анан тарап кетип баратканыбыз. Так ошол күнү биздин кыздарды аңдып, кызалага чабыз деп аттарын таптап келип, аркы берки удургута чапкылап жүргөн көпкөн жигиттер, кызыбызды ала качып кетпесин деп кайтарып келген апалары менен аталарынын жетегинде бараткан кыздарыбыздын биз жакты акыркы рет кылчак караганы азыр дагы эсимде. Кайтарка болбой эле ошол күнү 2-3 кызыбыз сүйлөшкөн жигиттерине качып кетти. Кайран гана күндөр, кайран гана кыздар көз алдымдан эски кино тасмадай чубап өттү. Баса биз мектепти бүткөнчө илимина тишкен жокпуз. 2014-жылы Атбашыга барып, райондун аксакалдарына, мектептин мугалимдери менен райондук гезитте чогуу иштешкендериме 10 жыл чогуу окуган классташтарыма тамак бердим. Бир кездеги мончоктой балдар кыздардын көбү өзгөрүп, көбү карып, таанылбай калыптыр. Балдар чалга, кыздар кемпирге айланыптыр. Сабираны сурасам, айтканбыз, путевка алып коюшкан экен, үй бүлөсү менен көлгө кетти, келе албай калгандыгы үчүн кечирим сурады деп коюшту. 2015-жылдын октябрында ошол Сабира деген классташың Бишкектин ооруканасында жатып, Шакендин китебин таап келгиле деген экен. Анан жакындары акыркы өтүнүчүн аткаралы деп, айылдагы тукан эжемкине барып, сенин арабадагы ыр деген китебиңди алып барып беришип, кайта окуп жатып, жанагы жаман оорудан каза болду деп айтышты деп айылга барган. Зейин айтып келди. Ичим туз куйгандай ачышып, мектепти бүтүп кеткенден кийин бир да жолу жолугуша албаган Сабираны окуучулук күндөрүмдү кайрадан көз алдыма тарттым. Сабиранын аты жазылган бул ырды мен Бишкектеги бир жогорку окуу жайынын студенттери менен жолуккан кечиде окуп берген элем. Студент кыздардын бири мага ырды канча жашыңыздан баштап жаздыңыз эле деп сураган. Мен ошондо канча жашпы билбейм эчтеме, алтынчыбы же жетинчи кесип эле, ала буурул ак таң беле кеч беле, кантип канат сермегеним эсте жок, кагаз турган, калем турган текчеге. Анан алып ас жазгам, анда бирок эмес, а дегенде классташым Сабирага кат жазгам. Каттар сакталган, каттар көкүрөктө жатталган, жок болушуп далай каттар дайынсыз жооп бергенден далай каттар жазганган, анткен менен махабаттуу алгаттар жоокерлерде өз милдетин аткарган, алгач менен ырга деген шыгымда Сабирага кат жазгандан башталган деп жооп берген элем. Бул дүйнөдөн кетип баратып Сабира издеткен, Сабира окуп калгысы келген ыр ушул экен. Жамандыктан баары качат. Кудай жамандыкка жолотпос экен деп тилейт. Анткен менен жамандыктын да жакшы жактары бар. Жамандык жалпы журт башына түшкөндө, андан ар ким өзүнчө кутула албасын билип, азабын да тозогун да бүтүндөй эл менен чогуу тартып, эл менен чогуу көрүп калат экен. Жакшылыкта бирикпеген эл жамандыкта биригерин көрдүм. Элдин жакшы касиеттеринин баары жамандык башка түшкөндө ойгонуп, кайраттуусу мокогун курчутуп, жүүнү бошун бышыгы жууруп бышырып, оту бары өчүп баратканын отун тамызып, жаны бары өлүп баратканын жанын тиргизип, ырыстуусу ыйманын төгүп, ыкыбалдуусу ынтымагын бекемдеп, үмүттүүсү үмүтсүзүнүн шамын жагып жиберет тура. Ал эми жакшылык келери менен ар ким андан өзүнө көбүрөөк пайда алып калгысы келип, ар ким өзүн гана ойлоп, ар ким өз арбайын гана согуп жашап калат экен. Жакшылык деген адегенде адамды жакшылыкка карк кылып, бүлүнгөнүн бүтөп, жыртылганын жамап, ичинтип, кийинтип, тойгузуп, телегейин тегистеп туруп, анан кайра адамдын пейилин карартып, алкын агытып, өзүмчүл кылып, арамдык менен ач көздүктүн сазына тыгып, бара-бара көзүнө көр дүйнөдөн бөлөктү көргөзбөй, жалтылдаган жарга, көлкүлдөгөн көргө сүйрөп кетет турбайбы?
Сейитжал. Жаңы Күш деген айылдын чет жакасындагы май топурагы албырган жерден жыл сайын мол түшүм алып, ат башыдагы жалгыз мектеп интернатты, Кара Коюн селсебетине караштуу 4 айылды жалгыз өзү картөшкө, сабис менен багып, кемпири 3 кызы менен тың оокатын кылып, таманакы маңдай теринен тапкан тыйынын сандыгына сактап, ат башынын жамгыры басылбай тажаткан узак түндөрүнөн кийинки чайыттай ачылган көк асмандын алдында акчасынын көгөрүп кеткендерин күнгө алып чыгып жайып, кургатып алып кайта санап, санагандан ыракат алган Сейитбек аттуу төкөр чал жашап өткөн. Жалгыз таягын 2 колдоп таянып, төкөрөңдөп жөнөп бергенде буттуу кишилерди шамалына калтырган бул кишинин картошка сактаган ороосуна кирип чыккандар метрого кирип чыккандай ооздор ачылып, бир короогой кенен чонон сыя турган мына ушул тилишумдук короону жалгыз чал кантип касып, кантип жасап алганына айран таң калса, кайбири ушунча жердин оңбогондой топурагын жалгыз чал сыртка кантип ташып чыгарганына жакасын кармап, баштарын чайкаар эле. Сейитбекке үлүп чыгаар ити жок кишилер да, үзөңгү болсо 6 кабат чиренген атка минерлер да үзбөй келип кетип турчу. Чалды жаңы күчтүктөрдүн бири көл тараптан, бири бул эле Жумгал тараптан ооп келген саяк экен. Убагында банктын начендиги бир мекеменин башкы эсепчиси болуп иштеген экен деп күбүр-шүбүр кылган менен анын ары жагын атайлап чукуп, алчытаасын аңтарып деле кеп кылышы эмес. Болгону жердин майын чыгарып, тонна картошка өндүргөн баба дыйкан деп билишчү. Ушундай адам бар экенине сыймыктанышчу. Келип кеткендерди таң калтырган дагы бир жактай, Сейитбектин жашы менен жашташ, колунун уус өтө берип сабы ичкерип кеткен кетмени менен ушунча талаанын картошкөсүн жалгыз буттап жүрүп жалгыз өстүргөн укумда жок эрдиги, кесир чайкабаган кенендиги, жөнөкөйлүгү болор эле. Ороонун ичиндеги картошканын келээрки жылга үрөн болчусу өзүнчө, майда бараты өзүнчө, андан чоңдору өзүнчө бөлөк болуп, ирети менен, түрү менен, сорту менен жыйылып жатчу. Чалдын 3 кызынын улуусу мектепте мугалим болгонун да айта кетели. Жеке менчик дегенди 7 жылмагусундай көргөн компартия төбөлдөрү жаңы күчтүк дыйкандын абалын да, амалын да жакшы билсе дагы, өкмөткө кол кабыш кылып, жеңилин жерден, оорун колдон алып келаткандыгын баалап, бул кишинин жолуна чылбыр таштабай, саясатка саптап ийбей, билгиспей, таманына май түшөп, унчукпай далысынан таптап, көргөспөй канатына калкалап келишти. Ошентип түшүм жыйнар мезгилде жардамга алып келип, сабактан тажаган балдар кыздар жан дили менен иштеп кеткен, ойноп кеткен Сейитбектин кемпири казанга толтура бышырган картошкөдөн эчтеке калтырбай жеп кеткен күндөрүн окуучулар кайрадан эңсеп, кайрадан сагынып, быйыл да биздин класстык картошка жыйнаганга алып баргай эле деп күтүп жүргөн күздүн бир күнүндө Сейитбекти өлтүрүп кетиптир деген суук кабар бүтүндөй ат башыны жакадан кармап туруп силкип жибергендей да болду. Сиздер, урматтуу радио угуучулар, Кыргыз Республикасынын эл акыны, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Шайлообек Дүйшеевдин Агындылар аттуу китебинен автордун көркөм окуусунда улантып уктуңуздар.